Assalamu alaikum биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, мекендештер, кандайсыздар? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн мен кечке маал Чүй облусунун Сокулук районундагы төмөнкү Чүй, Нижний Чүй айылына келдим. Бул жакта дагы Арашан менен алектенген, Арашан койлорун кармаган дагы бир агабыз бар. Бул короону мен көптөн бери келип көрүп келип жүрөм. Бул короодон мен бирок биринчи жолу видео тартып атам. Тагыраак айтканда, сатыкка биринчи жолу ушундай өзүнүн кочкорлорун сатыкка чыгарып атат. Нижний Чүйдө туугандар. Биринчи мына кочкордон баштайлы дедик. Светло-рыжий, өңү бренд, золотистый, жолусу ачык рыжий өңдөгү, куйруктары тартылган, разрези менен өтө күчтүү кочкор сатыкка коюлду туугандар. Акырындан мен бааларыны сиздерге айтамын, маалымат алып берем өзүм. Азыр бул жакта Такир байке сатып атат. Булар плем карточкасы менен чипированный, то есть Арашан кармап атат деген белгиси менен туугандар. Муну это плем карточка того, да? Да. Так, то есть мына кочкор 3 жашта экен, 2019 жылы чыгарылган биринчи поколение. Так, жашы 3 жашта. Салмак 139. Бул негизи ага деле маалымат берсеңиздер болот. Сатав холке 97 дейт. Багы Арашан отурдук бир аз низ өтө минималдуу түрдө өлчөйт. Сиздер же бул жагага өлчөсө 99-98 чыгышы мүмкүн. Кулак 18 экен. Крупный дейт. Величина көрдүңүздөр. Так, бул жагын карап коюңуздар. Кочкордуку мына номерде экен. 729. А вот это? Вот этот? Чья? Вон тот, да? Приспушенный. Тот кочкор туугандар. Худой, да, тот? Ну, он в рабочем состоянии, да, сейчас. Булар иштеп турган абалында экен, рабочий состояниеде. Муну боюнча маалымат толуктай берели туугандар. Светло-рыжий кочкор, азыр күн батып турат, күн бүркө, күн чыкканда сап-сары көрүнөт албетте. Это рабочий или пробный какой? Ну, вот я их пускал на маток, да. Анча-мынча койлорго экөөнү коюптур, бирок төл көрө элек экен туугандар ушу кочкордон. Буюрса сатам деп атат. От того я видел уже, да, кошкар. Мунун козуларын көрүптүр туугандар. Так, биринчи муну боюнча маалымат толуктайлы. Почти под метр кочкор, светло-рыжий. Бул дагы иштеп көргөн убагында, азыр рабочий состояние эмес экен. Өзүңүздөр турган турпатын көрүп атасыздар, жаккан болсо сөз байланышасыздар. Арашан чипированный. То есть бул мына карашан. Первый класс бул да это? Да, первый класс. Биринчи класстагы кочкор экен туугандар. Баасын да азыртан тактай берели. Жок, Такир байке канча коесуң баасын? Ну, 150 прошу, а там договорная, да? Клиент приедет, договоримся, да? Посмотрит, понравится. 150 миң сом коюп атат. Хорошая уступка будет. Жакшы эле түшүп берем дейт. 150 миң сом кесе сүйлөшөбүз дейт. Машалла. Мына ушундай кочкорлорду алып туруп коюңуздар туугандар. Под метр. А как работает он? Хорошо работает? Да, очень шустрый, бегает, как айвыр, да? Как сайга. Шустрый, да? Да, Хорошо работает. да. А как покушать? Аппетит зверя, да? Комбайн. И так виднее. Да. Даже в курсах, видать, уже, да? Ноги у него. Ну, он даже и на пастбище пойдет, он смело. Жайытта да сонун жүрөт. Мына буттарын көрүңүздөр. Тот уже чисто домашний, да? Вот, на ночь Тот? пускаю его, да? Здесь покрывает мат. Да. Сейчас он на моих матах приедет. Что мне сказали, это тимуровская линия Широкого, прямой сын. Вот, да? Да, вот это. Сын Широкого. Сын Широкого. Прямой Ну, сын. 3 года ему, да? Прямой сын. Ну, я Широкого 2-3 раза видел его. Ну, он по экстерию очень похож на него. Да. Костяк. Именно голова костяк. у него, уши 20. Те, кто увидели Широкого, точно знают. Разрез у него есть. Ноги. Широкийдин туугандар. Буттары мындай өтө жоон, куйругу приспушенный, өтө түшкөн эмес, түшүңкү. Худой, да? Бул бир аз семсе көтөрүлөт. Анан көлөмдөрү ушундай. Мунукуну боюнча маалымат тактат линия есть? Насколько я его брал, мне сказали Кораблевская линия, да? Линия Кораблевская, да? Вот это правнук корабля болот, точно. Широкий внук корабля делип келинет. Так, муну коюп жүрөсүн. Теперь того покажем, да? Сын Широкого. Ну, он, кыскасы туугандар, Широкийге өтө окшош экен да. Чындап, мен чындап эле айтсам, Широкийди 3 жолу көргөмүн короосунан. Ачыгын айтканда, Широкий кочкорун. Машалла.
окшошуп кетет экен. Буттары өтө жоон, көрдүңүздөрбү? Мына салыштырып көрсөңүздөр, буттардын жоондугу. Ох. Возраст сколько? 3? 3 года тоже, У него племкарчика нет? да? Есть. Так, кочкор рыжий. По имени К2. Возраст 3 года дейт, жашы 3 жаш. Так, 97 сантиметр. Чип есть. Чипированный. Көрдүңүздөрбү? Рост 97, выше 21. Кулагы 20, бою 97. Биринчи класстагы кочкор. Биринчи поколение. Машалла. А что, это как работает? Ну, нормально тоже. Вот я вот на ночь пускаю, а так он... Ну, аппетит какой-нибудь. Что-то он худой. Хороший, да? Хорошо? Ну, просто рабочий состояние. Сейчас матком пускал его, да? А то не болеете? Нет. Кочкор оорубайт дейт туугандар. Морданы көрдүңүздөрбү? Моюн узундуктары. Кулагы 20 экен, мощный экен. Сиз келип өлчөңүз, кулагы точно 21,5 чыгат туугандар. Жөн щетка, машалла. При худом состоянии тоже пух нету, да? Разрез. Разреза есть? А вот. Бар экен туугандар. Машалла. Сөз жок. На него сын Широков, за сколько поставите себе? Ну, сын, так же за обоих. Вот кто клиент приедет, договорная, да, цена? Хорошая. Примерно уступка. сколько спрашиваете? 150 просим, да? 150 миң сом туугандар. Почти $1800. 1850 же 1850 доллардың ортосында болуп калат. Жаккан болсо сөзсүз байланышыңыздар, мына линиясы менен. Тектүү алам дегендер болсо, мына тектүүдөн тектүү туулат дейт го. Пускай. Сейчас покажем. Кочкор, машалла, өтө сонун кочкор. 150 миң сом сурайт. Хош, мен өзүм айдап көрөйүнчү, өзүм көрсөтөйүнчү. Хош. 150 миң сом сурайт экен. Мынау жаш кочкорго да кезек келди. 1 жаштагы тишин алмаштыра элек экен. Зубы не поменял, да? Зубы не менял. Холка высота 90 плюс. Уши 18. Кулагы 18, боюнун бийиктиги 90 плюс экен. Горбоносый, да? Самый горбоносый. Машалла. Мынау козда пухтар бар, куйруктарда сонун экен. Так. Настоящий курдюк, оказывается, да? Ну, разрез особо большого нет, ну... Полуразрез он. Так, зеркальный. А не дутый. Полуразрез, зеркальный. Так, бой 90 плюс, кулагы 18. Машалла. Племка сколько? Не делали еще, да? Пока что бұл деле принцип боюнча арашаңга өтөт точно. Көкүрөк, буттун жоондуктары көрүнүп турабы туугандар? Бул жан көрүп турса турабы? Наматок поставили или нет? Нет еще. Вообще не увидели, да? Еще он джигит. Кочкор дене түзүлүшү жакта туугандар. Өзүнө тың кочкор экен ушу кочкорчу. Так башы, мына көкүрөгү, курсакчактары ак экен. Светло-рыжий. Бул көлөкөдө көбүрөөк турган окшойт. Ошон үчүн карараак болуп калыптыр. Бирок мына жакындан карасаңыздар, светло-рыжий моюндары. Машалла. Щетка. А того за сколько поставите? Того 60 тысяч. 60 миң сом дейт туугандар. 60 миң сом сурап атыптыр. Бул жагында сөз түшсө керек. Нижничиге келе бересиздер, эсине чалыңыздар. Такир байке деп чалып келе бересиздер. Атак бул короодо койлор бар, козлар бар, кочкорлор бар. Кочкорлорун сатыкка койдуп, келгенде койлоруңарда көрсөтчү, козларда көрсөтчү дейсиз. Балким сиздерге койлор жагып калабы, коз жагып калабы. Мына байланыша бересиздер туугандар. Кыскасы келе бериңиздер. Нижничиге түп-түз аэропорттун түшүп келе бересиздер. Биз үчөөнү көрсөттүк. Анда эмесе видеобузду жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кошумча суроо болсо эсине чалып байланышасыздар.